Металл ойынчылар 19 Адил Асанбеков дегиче ышкырык жаңырды, ойын башталды дагы. Андыктан көрөлдөгүчө Медетбековдун соккусу жана гол. Дордой 1-0 эсебинде алдыга сурулуп чыкты дагы. Дал ошол Суперлигадагы мына Дордойдун өзөктүү oyunчуларына айланган Эралиевдин пасы жана бул жерде бул тоскондон кийинки жүрүш жана мына мынтип дарбазанын жанынан жакын пастар менен дагы бара жаткан учур сокку жолдонобу жок, кечикти. Анда бордук бөлүккө кирип барып туруп өзү сокку жолдоп көрдү бул жерде Батырхан Жумадулов. Бир аз жакыныраак жана ишенимди ойноо чакырат дегиче биринчи бөлүк 0-1 эсебинде Дордой командасынын пайдасына чечилди. Ардактуу спорт сүйүүчүлөр, жана бул эсиңиздерге салып өтөйүн 17 жашка Аркат Медетбеков эки ойунчунун жазгырып өтүп узаткан пас жана гол. Жыйынтыгы өзү жыйынтыкта олтурат. Эсеп 0-2. Ал эми Эзишорсинин oyunчулары бул жерде азыр Аркат Медетбековдон кандай жазгырылып калган өзлөрү дагы байкабай калды болушу керек. Алгач Өмүрбек Кожомбердиев сокку жол талаага кошкондон дагы көрүдөбүздечи гол. Эсеп 1-2. Айтор Амиразат уулу кантсе дагы азыр өз максатына жетип олтурат. Ал эми гол болсо Азамат Муратов башы менен дарбазага жолдоду. Пас кереметтүү түрдө орун алып калды дагы Артур Попов. Бул рет Жиев. Мүмкүнчүлүк гол. Эсеп 2-2 ардактуу замандаштар. Эзишорси өз максатына жетип олтурат. Абдырасул Кубатбек уулу мынтип керемет пасты өз дарегине дагы жеткирди. Мына топту токтото албай калганы бул жерде 10 номердагы Азире Жумановдуку. Дагы бир мүмкүнчүлүк сокку дарбазанын сыртын көздөй. Дагы бир кубаттуу сокку, албетте гол жасалган жерден стандарттык абал. Аркат Медетбеков, Эралиевдин соккусу гол. Эсеп 2-3 ардактуу замандаштар. Кантсе дагы мына темеп тажрыйбалуу oyunчулар өз тажрыйбасын көрсөтүүдө. Керемет пас, керемет сокку, жыйынтыгы гол. Бул жерде дарбазанын тирегичине типка Артур Попов алдыга узаткан пас жана ушуну менен беттеш 2-3 эсебинде Дордойдун пайдасына жыйынтыкталат дагы. Дордойдун oyunчулары мынтип азыр Кубок АФКРде чемпион атыкканын майрамда олтурат, бирок эртең алардын